Сооронбай Жээнбеков Корея президентин жана элин мамлекеттин негизделген күнү менен куттуктады. Бүгүн 3-октябрга карата Кыргызстанда ковид илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда жалпы 141 бейтапты түздү. Орусияда журналист полициянын имаратынын алдында өзүнө өрт коюп каза болду. Сузакта милиция менен кармашып качып кетүүгө аракет кылгандар кармалды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 3-октябрда Корея Республикасынын президенти Мун Чже Инди жана өлкө элин Корея Республикасынын негизделген күнү менен куттуктады. Биздин өлкөлөр ортосунда чыныгы достук мамилелер орногонун жана акыркы жылдары кызматташтык туруктуу жана ыраттуу өнүгүп жатканын белгилөө мен үчүн жагымдуу. Корея Республикасын Кыргыз Республикасына болгон дайымкы колдоосуна ыраазымын. Биргелешкен күч аракет менен өз ара пайдалуу кызматташтык болоруна жана мындан ары сиздин жеке колдооңуз менен ийгиликтүү өнүгөрүнө ишенем деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Сооронбай Жээнбеков Мун Чже Инге ден соолук, бакыт, мамлекеттик жооптуу кызматында ийгиликтерди, ал эми достук мамиледеги Корея элине тынчтык жана бакубаттык каалады. Бүгүн 3-октябрга карата Кыргызстанда ковид илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда жалпы 141 бейтапты түздү. Ал эми акыркы суткада бардыгы болуп 128 жаңы учур катталды. Бишкек шаарында 22, Ошто 8, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 33, Нарын облусунда 2, Ысык көл облусунда 6, Жалал Абад облусунда 17, Баткен облусунда 38 жаңы учур чыкты. Ал эми өткөн суткада COVID-19 илдетинен Ысык көл облусунда 1 бейтап каза болду. Төө ашууга кар түштү. Жол кайгылуу кызматы айдоочулардан дөңгөлөктөрдү алмаштырууну суранат. Суу самыр өрөөнү жана төө ашуусуна кар түштү. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочулардан дөңгөлөктөрдү алмаштырууну суранат. Бүгүн 3-октябрда төө ашуусуна жана суу самыр өрөөнүнө кар түшкөндүктөн Чүй жол кайгылуу кызматы Бишкек Ошуна жолунан өтө турчу айдоочуларга жайкы дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырып, тайгалантпаган чынжыр тагып, ошондой эле унаалар арасындагы аралыкты жана ылдамдыкты сактоого чакырат деп айтылат маалыматта. Ош шаары 3020 жылдыгын белгилөөгө даярданып жатат. Коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам 5-октябрда Ош шаарынын күнүнө карата жылдагыдай масштабтуу иш-чаралар уюштурулбайт. Бирок Борбордук аянтта театрлаштырылган концерт болорун ага саналуу гана кишилер келерин мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Анда Ош шаарынын түптөлүп, азыркы учурга чейинки тарыхы чагылдырылган театрлаштырылган көрүнүштөр болуп, оюн-зок программалар жана эстрада жылдыздарын коштоосунда концерт болот. Кечинде Борбордук аянтта майрамдык салют атылат. Орусияда журналист полициянын имаратынын алдында өзүнө өрт коюп каза болду. Нижний Новгороддогу Каза пресс басылмасынын башкы редактору Ирина Славина жергиликтүү ички иштер министрлигинин имаратында өзүн өзү өрттөп жибергенин күйөөсүнө шилтеме берүү менен порталдын редакциясы билдирди. Гезиттин маалыматына караганда журналист алган жаратынан улам көз жумган. Кийинчерээк редактордун өлүмү жөнүндө билдирүү жарыялаган баракча жеткиликсиз болуп калды. Ирина Славина Фейсбуктагы баракчасына 2-октябрда түштөн кийин менин өлүмүм үчүн Орусия Федерациясын күнөөлөгүлө деп жазган болчу. Жергиликтүү бийлик Нижний Новгороддун борборунда өзүн өзү өрттөөнүн натыйжасында аял каза болгонун тастыктады. Тергөөгө чейинки текшерүү жүрүп жатат. Милицияга 2-октябрь күнү саат 15:00 чамасында Сапар аттуу жаран Сузак районунун айылдарынын биринде мыйзамсыз ок атуучу курал алып жүргөндүгү тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул факт Сузак райондук милициясынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине катталып, куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган.